Урматтуу депутаттар, негизги бүгүнкү күндө биз деген катастрофа деп айтып коюш керек, ачык элечи. Өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Эми энергетика тармагынан Айбек Рыспеков, сиз айтып атасыз, туура акча жетпейт деп. Бирок эң көп акчаны биз энергетиктерге бердик. Туура 2 миллиарддан ашык акчаны ратификация кылып жардамыбызды берип атабыз депутаттар. Бүгүнкү күндө жана биз кыдырып жүргөндө айттыңар да, жаңы агрегаттар, жаңы ТЭЦти 80 000 куб суун толтуруп, толугу менен иштеттик деп турабы? А эмне үчүн мына эртеңки күнү ушундай 30-27 градуска чейин суук болот дегенде ошо суусун толтуруп, даярдап койсоңор болот беле, мисалы үчүн? Айтсаңыз. Урматтуу депутаттар, сиз туура айтып кеттиңер. Бул ошо бул авария күнөөлүү ошо эки насос, бирөөсү 1965 жылы чыгарылган, экинчиси 1967 жылы. Жыл сайын эле биз бизнес планга насосторду алмаштырууну карайбыз. Бирок баягы финансылык средства жок болуп, ошондуктан жаңы насос. Нурлан мырза, мен түшүндүм сиздин сурооңузду, жоогуңузгачы насос күнөөлүү экен да, силер күнөөлүү эмес, насос күнөөлүү болуп атат да. Күнөөлөр бар, кемчиликтер бар. Мен ойлойм, укук коргоо органдары муну далилдеп чыгат, жоопкерчиликке тартыш керек. Бишкек шаарын элди кыйнадык. Бүгүнкү күндө биз кечирим сурап жатабыз. Маселе бар. Бирок жылуулук борборун көрдүк да, эски жагынчы. Жаңы жагы иштеп жатат. Шуның үчүн өтө туура суроо, бул ал арча боюнча, ал Амидин боюнча түшүндүк, бул боюнча Бишкек шаар мэринин да сүйлөшкөнбүз, муну көзөмөлгө алабыз. Рахмат. Я увидела китайцев за пультом управления. Вот я вижу здесь зампредседателя СНБ, КНБ сидит. Да? Скажите, пожалуйста, ТЭЦ – это объект стратегического значения национального масштаба или нет? Спасибо. А почему рулят китайцы? Да. Я задаю вопросы так, как есть. Да, я вам отвечу на этот вопрос. Вы знаете, что в прошлом году в августе завершена модернизация ТЭЦ, и по контракту они в течение 2 лет полностью да, это мне гарантийное рассказал. Вот, да, они сказали, что согласно обслуживание, договору, там вот видите, условно говоря, 5 китайцев и 5 наших местных работников. Во сколько это обходится нашему бюджету? Мы не этот. Ну, вы сейчас не правы. Во сколько это заложено в смете китайской? Найдите цифры. Значит, это кыргызскому бюджету за 2 года обойдется в 3 миллиона долларов. А если со всеми процентами, во сколько это нам обходится? Скажите, пожалуйста. Келишимде андай цифра жок. А элде жазылган, что биринчи жыл гарантийный эксплуатация, полностью кытайлыктар иштейт. Биздин персонал төлөтөт. Экинчи жыл это гарантия качества. Ошондо биздин персонал иштейт, а бир кандай бузуулар болсо баардык Кытайдын эсебинен оңдолот деп жасалган. Мен мындай деп ойлойм да, 2 жыл иштеген адамдардын акысын кытайлар төлөп атат деген сөзүңүз туура эмес. Буну кыргыз бюджетти биз төлөп атабыз, салык төлөөчүлөрдүн акысы менен төлөнүп атат да. Ошону моюнга алыш керек. Бул биринчиси 3 миллион доллар деп атасыздар. Эмне Кыргызстан жарандарынын арасында ошондой специалисттер жокпу? 2 жыл эмнеге биз кытайларга төлөп берип атабыз? Жаңы салынган ТЭЦ 300 мегаватт чыгарат деп айтылган, туурабы? Да, правильно. То есть биз жаңы эскиси сынса дагы жаңы менен эле иш алып барып кетмексиңер да? По электрической только нагрузки. У нас еще теплофикационный режим, это самый главный. Эми биз дагы баарын түшүнгүбүз келет, бирок биз ушунча акча корогондон кийин эффективдүү болот деп Бишкектин шаары, чоң Бишкек шаарын силер чоң кыштакка айлантып жаздадыңар. Бизге ТЭЦ керек болгон ошол убактачы. Мен айтып коеюн дагы. Мына ошол ТЭЦ курулбаганда бүгүн тоң калмакпыз да, ошол ТЭЦ курулбаганда. Но мен каршымын дебедим билем, процедураларын дагы айтып коеюн да. Анан эмне болуп өтүп кетти деген ал убакта баары суранып туруп калышты.
Кожобек Жайчович, эми биз ратификация кылып беребиз, миллиард алып келсе да кылып беребиз. Депутаттар ратификация кылганда ал жоопкерчилик андай эмес, жоопкерчилик. Биз суроо берип, жанакындай процедуралары, жанакындай келишимдери жок, теос жок дегенде эми акчаны берип атат Кытай тарап. Ушунча акчаны Зинципин өзү президент берип атат. Анан өзүнүн жанакындай компаниясын Кытай тарап берип аткандан кошуп берип атат дегенден эми биз айла жоктон макул болдук. Айла жоктон айтып атабыз танабы. Кийин эми жооп бергиле бизге. Канча акчага, например, силер курдуңар деп. Мына ошону бүгүн мезгил талап кылып атат, ошого биз жооп бергиле деп сурап атабыз. Анын жообун алгандан кийин биз сиздерге мындай саясатка айландырбай беребиз. Андага опять ошол биздин гос органдар, жана надзирающий органдар өздөрү текшерип, туура эмес болсо, жанакындай баасы көбүрөөк болуп кеткен болсо, алар жоопко тартсын деп атабыз. Болгону ошол.